Эти уроды, зулушевы, стакеши. Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасы дагы 2 айга узартылды. Сот ызычуу менен коштолду. Телеканалы өз журналистин сөздөн жаңылганы үчүн иштен алды. Дүйнөдө абанын булганышынан жылына 1 миллионго жакын ымыркай өлүү төрөлөт. АКШ Вагнер компаниясын террордук уюм деп тааныйбы? Афганистанда Америка добушу менен азаттыктын уктурууларына тыюу салынды. АКШ жана Евробиримдик орус мунайынын баасынын жогорку чегин бекитти. Бул аптада болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? Биринчи-экинчи декабрь күндөрү 1-май райондук сотунда июнь Коогалаңы жана Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум өттү. Сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да жеткирилип, эки отурумда тең тартипти атайын бузганы үчүн сот залынан чыгарылды. Атамбаев июнь окуясы боюнча соттук кароо башталарда сотту цирк деп атап, темир тор артында башкалар отурушу керек деди. Атамбаев темир торду тепкилегенден кийин аны залдан алып чыгып кетишти. Соттун жүрүшүндө прокурор айыптоо корутундусун окуганда залда отурган соттолуучулардын бири да күнөөсүн мойнуна алган жок. Жыйынтыгында сот Алмазбек Атамбаев, саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев жана Бектур Асановдун баш коргоо чарасын 2 айга узартуу чечимин чыгарды. Эртеси күнү да мурдагы президент сот залына күч менен алып келинди. Иш Кой Таш окуясы боюнча каралды. Было решение суда принудительном приводе, но я когда в марте пытался сопротивляться, мне повредили позвоночник. Честно говоря, оказывается, моральный урод прокурор заявил, что Атамбаев вчера был на суде, можно есть. Меня привозят на скорой, лежишь на холодной железке. Позвоночник мне тоже эти уроды повредили. И этот не восстановился я еще, понимаете? Сот залында Атамбаев мамлекеттик айыптоочунун иш-аракетин мыйзамсыз, ал мыйзамсыз буйруктарды аткарып жатат деп, ага кылмыш ишин козгогондорду шылуун деп атады. Экс-президент кайрадан темир торду тепкилеп, аны сот залынан чыгарып кетишти. Жыйынтыгында сот 5 декабрга жылдырылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга бир нече кылмыш иши козголгон. Ал Кримtöбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу иши боюнча 11 жыл 2 айга соттолгон. Учурда Атамбаевге карата 3 кылмыш иши боюнча сот болуп жатат. 2019-жылдагы Кой Таш окуясы, Бишкек ЖЭБин модернизациялоодогу коррупция жана Кой Таш айылындагы жер тилкеси боюнча иштер. Андан сырткары 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча иште каралып жатат. Бул иште Атамбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга айыпталууда. Дүйнө чемпионатындагы кызыктарга келсек, франциялык Стефани Фраппарт, мексикалык Карен Диас Медина жана бразилиялык Неуза Бек Катардагы эркектер арасындагы футбол боюнча дүйнө чемпионатында биринчи аял калыстар тобу катары тарыхта калышты. Үчөө Катардын Эль-Хаур шаарындагы Эль-Байт стадионунда Германия менен Коста-Рика беттешинде калыстык кылды. Коста-Рика менен болгон беттеште Германия 4-2 эсебинде жеңишке жетип, бирок тайпалык баскычтын жыйынтыгы боюнча мындан ары бара албай, Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионатта өз оюнун жыйынтыктады. Немис футболчулары буга чейин Японияга утулуп, Испания менен тең чыккандан кийин тайпадан чыга албай калган. 38 жаштагы Фраппарт буга чейин Европа футболунун тарыхында калган. Ал 2018-жылы Супер Кубоктун беттешине, ал эми 2020-жылы Чемпиондор лигасында калыстык кылган. Ал 2019-жылы Супер Кубоктун беттешине, ал эми 2020-жылы Чемпиондор лигасында калыстык кылган биринчи аял. Ал рефери болуп калды. Бразилиялык Неуза Бек карьерасын 2005-жылы баштап, өткөн жылы Түштүк Американын Либертадорес кубогун эркектер арасындагы беттешинде биринчи аял калыстардын бири болгон. FIFA тарабынан Катардагы беттештерге калыстык кылуу үчүн тандалган 36 калыстын арасында дагы 3 аял бар. Футбол боюнча 22-чи дүйнө чемпионаты 20 ноябрда Катарда старт алды. Бул өлкө тарыхындагы биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатты өткөрүүдө. Финалдык беттеш 18 декабрда Лусайл шаарындагы 80 000 көрүүчү бата турган улуттук стадиондо өтмөкчү. Дождь телеканалы өз кабарчысы Алексей Коростылевду орус аскерлерине жардам берүү тууралуу сөз кылганы үчүн
жумуштан кетирди. 1-декабрдын кечинде Коростылев «Здесь и сейчас» программасын алып барган. Эфир орус армиясындагы көйгөйлөргө жана мобилизацияга тартылгандардын туш болгон кыйынчылыктарына арналган. Коростылев эфирди жыйынтыктап жатып, биз аскерлерге фронтто кандайдыр бир жабдуулар менен жана жөнөкөй шарттарды камсыздоого жардам бере алдык деп ойлойбуз деген. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. Телеканалдын жетекчиси Екатерина Катрикадзе журналист менен кызматташууну токтотуу чечими жетекчилик үчүн оор болгонун, бирок бул жалгыз туура чечим болгонун айтып, Дождьтун көрүүчүлөрүнө билдирүү жасады. Фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции «Дождя». Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Жума күнү кечинде болгон чуудан кийин журналисттин сөзү эфирден алынып салынган. Андан соң Дождьтун башкы редактору көрүүчүлөрдөн кечирим сурап, канал орус армиясын жабдууга көмөктөшкөн эместигин, муну менен алектенбегендигин жана мындан ары да ошондой болоорун айткан. Телеканал жайгашкан Латвияда Дождько карата административдик иш козголгонун өлкөнүн улуттук электрондук медиа кеңешинин жетекчиси Иварс Аболниш билдирди. Ал ошондой эле телеканалга буга чейин 2 мыйзам бузганы үчүн 10 000 евро айып салынганын, эгер үчүнчүсү болсо, аталган кеңеш Дождьтун лицензиясын жокко чыгарышы мүмкүн экенин эскертти. Орусия Украинага басып киргенден кийин Дождь телеканалы ишин убактылуу токтотуп, кийин таптакыр Орусиядан чыгып кеткен. Буга орус бийлиги аскердик фейк деп түшүнгөн Коргоо министрлигинин расмий маалыматына каршы келген маалыматтарды тараткандар үчүн кылмыш жазаларын киргизгени себеп болгон. Орусияда телеканалдын сайты башкы прокуратуранын талабы менен жабылган. Учурда телеканал Ригада көрсөтүүлөрдү обого чыгарат жана Амстердам, Тбилиси жана Парижде да студиялар иштейт. Кытай жана америкалык илимпоздор кош бойлуу аялдар дем алган абанын булганышынан дүйнөдө жыл сайын 1 миллионго жакын бала өлүү төрөлөрүн аныкташты. Бул өлүү төрөлгөн балдардын жарымы абанын кирдешинен, эненин курсагында чарчап калган дегенди билдирет. Nature журналында жарыяланган жаңы изилдөөнүн авторлору биринчи жолу абадагы микро бөлүкчөлөрдүн жогорку концентрациясы түйүлдүктүн өлүмүнүн санына кандай таасир тийгизерин так аныктай алышты. Окумуштуулар 1998-2016 жылдар аралыгында кирешеси төмөн жана орто болгон 54 өлкөдөгү 45 000 төрөт боюнча маалыматтарды изилдешкен. Андан кийин жыйынтыктар 137 өлкөгө жайылтылып, жалпы изилдөө жүргөн. Изилдөө абадагы PM2,5 катуу бөлүкчөлөр менен түйүлдүктүн өлүмүнүн ортосундагы байланышты гана изилдейт. Учурдагы изилдөөдө кош бойлуулугу изилденген аялдар PM2,5 деңгээли нормадан ашкан аймактарда жашаган. Изилдөөнү жетектеген Пекин университетинин окумуштуусу Тао Юэ PM2,5 дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушуна ылайык азайтуу өлүү төрөлүүнүн олуттуу санын алдын алат деди. Изилдөө Бишкекте абанын булганышынан 2021 жылы 112 адам каза болгонун көрсөттү. ЮНИСЕФ Бишкекте абанын булганышы аялдар менен балдардын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдеди. Изилдөө 2021 жылы абанын кирдешинен 112 адам каза болуп, 3,5 миңден ашуун киши катуу жабыркаганын көрсөттү. Изилдөөнүн авторлорунун бири Калифорния университетинин профессору Руфус Эдвард абадагы зыяндуу майда заттар адамдарды эрте өлүмгө дуушар кыларын айтат. Профессор шаардын калкы 2 миллиард сом экономикалык чыгым тартканында белгилейт. Ал эми саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абанын булганышы түздөн-түз өлүмгө дуушар кылат деп ойлобойт. Ал кираба дартты козуткан факттар болушу мүмкүн деп эсептейт. Бишкектин абасынын сапатын буга чейин жергиликтүү уюмдарда изилдеген Move Крем коомдук фондунун адистери Борбор калада абаны биринчи кезекте жаңы конуштарда жагылган көмүр булгайт деген тыянакка келишкен. Андан сырткары автоунаалардан чыккан газ да абаны булгайт. Экоактивисттер Бишкек жана Оштогу жаңы конуштарды кышында альтернативдик булактар менен жылытуу керектигин айтып келишет. Американын эки саясий партиясынын тең сенаторлору
Вагнер менчик аскердик компаниясын чет элдик террордук уюм катары таануу боюнча мыйзам долбоорун АКШ Конгрессине сунуштады. Республикачы Роджер Уикер жана демократ Бен Кардин мыйзам долбоорунун автору болушту. Кардиндин айтымында Вагнер Украинадагы, Сириядагы жана Африка континентиндеги сансыз мыкаачылыктар менен түз байланышта. Уикердин сайтында жарыяланган билдирүүдө Вагнерчилер 2014 жылдан бери Украина, Мали, Судан жана Борбордук Африка Республикасында террордук операцияларды жүргүзгөн Владимир Путиндин жеке жалданмалары экени айтылат. Аталган мыйзам долбоорунда авторлар Вагнер кыйноо, адам өлтүрүү жана жай тургундарды кырган учурларга айыпталып жатканын белгилеп, бул толугу менен террордук аракеттерге кирерин айтышкан. Мындан сырткары вагнерчилер журналисттерди өлтүрүү, жаш балдарды жана аялдарды пайда көрүү максатында сатууга айыпталды. АКШнын мындай аракеттерине Вагнер компаниясынын ээси делген Евгений Пригожин дароо жооп берди. Пригожин, анын компаниясы террордук уюмдардын критерийлерине таптакыр туура келбей турганын, Вагнер дайыма Орусиянын, чет өлкөдөгү орустардын, Россиянын, ар кандай өлкөдөгү өнөктөштөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп, терроризмге, кылмыштуулукка, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга каршы күрөшүп келгенин жана кандай шартта болбосун муну уланта берерин жазган. Жаз айларында орус армиясы Украинада оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды азгырып, согушка жөнөтө баштаган. Андан сырткары Вагнер Орусиядагы мигранттарга да келишим сунуштап, согуштук аракеттерге тартууга аракет жасап келет. Вагнер бул жеке аскердик компания, орусиялык бейрасмий аскердик түзүм. Иш жүзүндө компания орус бийлиги менен кызматташат. Ауганстанда талиптер жетектеген өкмөт Америка Добушу жана Эркин Европа азаттык радиосунун Ауган кызматынын уктурууларына тыюу салды. Талибан өкмөтү муну жалпыга маалымдоо каражаттарынын мазмунуна түшкөн даттануулар менен түшүндүрдү. Талибан кыймылынын маалымат министрлигинин өкүлү Азади радиосунун уктуруусу 1 декабрдан баштап 13 шаарда токтогонун билдирди. Америка Добушунун да эфирлери чыкпай калды. Талибандын өкүлү мындай чечим журналисттик принциптер сакталбай, окуялар бир тараптуу чагылдырылганы үчүн кабыл алынды дейт. Бирок арызды кимдер жазганы ачыкталган эмес. Азаттык радиосу Ауганстанда күнүмдүк турмуштун негизги бөлүгү. Ауган эли уктурууларды коомдук жайларда, базарларда, таксиде да угуп турчу. Бул окуядан кийин Азаттык радиосунун президенти жана башкы директору Джейми Флай Азади 10 миллиондогон оогандыктар үчүн өмүр булагы бул талиптердин чечимин ого бетер трагедиялуу кылат деди. Ал Эркин Европа азаттык радиосу талиптерге жагыш үчүн мазмунун өзгөртпөйт жана контентин башка платформалар аркылуу өз аудиториясына кеңейтерин айтты. Америка Добушунун сайтында аталган эки медиа АКШ өкмөтү тарабынан каржыланган, көз карандысыз кызматкерлери бар жана инклюзивдик, тең салмактуу чагылдырууга умтулган маалымат каражат уюмдары экени айтылат. Ауганстанда бийликти талиптер басып алган. 2021 жылдын 15 августунан бери өлкөдөгү маалымат каражаттарына жана журналисттерге бир катар чектөөлөрдү киргизген. Талиптер ошондой эле теле алып баруучу аялдарга эфирге бетин жаап чыгуу талабын койгон. Талиптердин чектөөлөрүнөн жана экономикалык кыйынчылыктардан улам ондогон жеке телеканалдар, радио станциялар жана басма сөз каражаттары ишин токтотту. Ауган медиасынын жүздөгөн кызматкерлери куугунтуктан коркуп, өлкөдөн чыгып кетишкен. Орусия мунайынын 1 баррели $60 болот деген Вашингтондун чечимин АКШнын каржы министри Уолли Адаемо билдирди. Евро биримдикте бул баага токтогонун Рейтер агенттиги жазды. Агенттикке Польшанын евро биримдиктеги элчиси Энджей Садойс мунайдын жогорку баасы убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн, бирок базар баасынан 5% арзан кармалат деп билдирген. Адаемонун сөзүнө караганда, Европа өлкөлөрү Орусиянын мунайын Польшанын позициясына карабай баалашат. Варшава $60 аябай кымбат деп эсептеп, сүйлөшүүлөр учурунда бааны $30 түшүрүүнү талап кылган. Өткөн жумада Орусиянын эң белгилүү танкердик мунайынын баррели $55 айланасында сатылды. Мындан улам Орусия мунайын $60 деле
оңой эле сата алышы ыктымал. Бирок демилгенин авторлары мунайдын жогорку баасын аныктоо, наркты чектөөгө шарт түзөрүн айтышууда. Еврокомиссиянын төрагасы Урсула фон дер Лейен бааларды чектөө Орусиянын кирешесин кыйла азайтат деп билдирди. Орусия өз кезегинде мунайын базар баасынан төмөн сатпай турганын билдирген. Бирок базар баасынан төмөн сатып алууга негизги кардарлары болгон Кытай менен Индия макул болбошу ыктымал. Орусияга каршы мунай эмбаргосу 5 декабрда башталат. Европа биримдиги Орусиядан мунай сатып алууну мүмкүн болушунча кыскартып, 2 айдан кийин мунай импортун толук токтотууну пландаган. Бул Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы кабыл алынган чечим. Бул аптадагы маанилүү окуялар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө.